Ал эми урматтуу достор, кийинки видеобуз болсо ошол эле Нурлан байкебиздин сарайына таандык дагы бир ат менен тааныштырабыз. Бул ат сатыла турган ат. Сразу эле баягы сөздөн ишке өтүп, ушу ат тууралуу маалыматты ала берсек да. Бул өзү эмне, кандай ат, кайсы баягы улактарга чабылып жүрөт, 5-5ке да түшүп жүргөн аттардан окшойт биздин баамыбыз боюнча. Бул ат 5-5терге да чабылат. Аламан улактарда жанагындай додо болуп калганда, гала болуп калганда жетип барат да. Көп тегерен дододо токтоп калат да. Ооба. Сайыл аттар токтоп калганда ошого кирип барат ошондой жерлергечи. Кирип алат, Кирип барат, кирип барып алат да. Улакчылар, күчтүү улакчылар болсо, ол жетип барып алат да. Дагы чоң аттардын арасында бул кирип барып алып, чоң аттарга ашырып бере турган кызматты аткарат ошондой. Жакшы, анан бул аттын аты эмне? Аты барбы? Атын Мустанг деп койгонбуз. Мустанг, Мустанг. Эмнеге Мустанг болуп калды эле? Мустанг деп ошо ылдамдыгы дагы. Мустанг машина бар го, ошо. Ошого ылайыктуу. Ылайыктап ылдамдыгы ошондой. Ошончо койгонбуз. Жакшы, анан баягы күлүктүгү сразу эле байкалып турат да, бул дагы аябай бир курч аттардын катарын толуктаган ат окшойт. Күлүктүгү, оозунун жумшактыктары аябай жакшы. Ал жагына уже гарантия беребиз. Кепилдик беребиз ал жагыначы. 99% кепилдик бар. Улагына да кепилдик бар. Улагына, додосуна. Улак бул ат даяр ужечи. Чабыла турган ат. Эгерде баягы үйрөтө турган ат. Кызыккан адамдар болсо, сразу эле келип улакка чабып минип көрсө болот. Болот, бул жакта ошо азыр даярлат. Бирок сурагандар да азыр болуп атат. Анан бул жакка да чыгарып кое берели деген ниет кылып чыгардык. Анан бунун жашы канчада? Жашы 4 асый. 4 асый, 4 асый. Анан качантан бери карап келесиз? Өзүңүз алган белесиз же колунан бери таптап келесизби? Жок, буну алганбыз. 1 жылдай болуп калды. Канчага алгансыз? Алганыбызда ошо 300 алганбыз. 300 миң сом алганбыз. Андан бери таптап баягы өнүгүү болду атта. Бул улактарда сорундарга таштады. Тайга чейин ташташты. Тайга чейин. Эми буну биз өзүбүз катуу улак чаппагандыктан улак чапкандарга берип аттычы. Ошолорго чаптырып атабыз. Ат жакшы. Кемчилдиги жок аттын. Жакшы, анан кийин негизи баягы сурап аткандар да болуп аттыр. Анан өзүңүз эми тоо тер жерине келгенде аттын баазын канча деп атасыз? Аттын баасын эми 350 миң деп коюп атам. Эми кеми болот. Кеми кылып түшүп беребиз, келип сүйлөшүп. Эгер баягы реалдуу клиенттер болсо, ошондой клиент болсо, ценасын азыр 350 деп атабыз. Жакшы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, урматтуу достор, аттын курчтугу байкалып турат. Азыр биз дагы ылдамдыгын көрөбүз. Мустанг деген атка чындыгында татыктуубу? Ошону өзүңүздөр да көрүп, таразалап, тактап көрсөңүздөр болот. Ошо чабып көрсөтүп берсеңиз да. Алыс тараптан чаба бериңиз, алыс тараптан. Мынакей достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Менин да баам боюнча Мустанг деген атка татыктуу эле жакшы туруп бар экен. Эгерде кызыксаңыздар, биз алдыңкы видеонун могул жерге номерлерди калтырып коебуз. Ошол номерлерге чалып, өзүңүздөр байланышып, ушул жерге келип, минип көрүп, сындап, анан кийин ала берсеңиздер болот. Күнү тарткып чыгат. Достор, өзүңүздөр карап тургандай, бул пират. Негизи эле биздин каттаачылардын көбү көрүп койгон болуш керек. Пират тууралуу көбүнчө маалыматтар бар. Ал эми дагы бир маалыматтарды берем деп
Нурлан байкебиздин дагы бир сайапкери. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз кичине. Калмап программа. Мен аттым Жанарбек. Şu карайбыз şu аттарды. Аты пират. Жакшы мүнөз. Ошодан келген бул дагы. Мүнөзү жакшы, адамга жакын аябай. Жакын экен, ооба. Жош мүнөз, аябай күлүк. Лака чаап жүрөт. Чаган эстер. Аябай жоон ат окшойт да. Бул баягы Зорро менен Тайсондон чоңбу же кичинекейби? Бул аябай алардан чоң. Чоң, бийиктиги да байкалып атат. Бою канча? Бир 80-90га чейин барат окшойт да бунда? 80. Сенден өйдөрүп. Мендей бар экен да. Жок, азыр бир аз бийикте турган үчүн ошондой болуп аткан болушу мүмкүн. Мындай туруп мындай өйдө кылып көрсөтүп койсоң. Анан да алардан бийик экен, алардан чоң экен, баягы кызыккан адамдар да көп экен да. Негизи буга чейин көрдүк. Көп аябай кызык. Анан бул сатылып кетсе сиз макул белеңиз. Негизи адам бир атка көнүп алгандан кийин анын кое бергиси келбейт да. Ооба, ошондой болуп калат. Сатылбаса деп неме кыласың. Өзү жакшы, адамга жакын, жоош. Жооштугу байкалып турат. Анан буну өзүңүз таптайт болушуңуз керек. Канчадан бери таптап, канчадан бери карап келесиз? Жем суун берип, сугарып. Ооба. Ушу келгенден бери эле келгени. 2 жыл калды окшойт буга дагы. 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери карап таптап жүрөсүз. Анан бирок булакка жаңы эле даярдалып, жаңы эле түшүп аткандардан, Ооба, ошондой эле. Лучше ошондой болуп турса, кийинки жылдан мыкты оюндарды көргөзөт болуш керек. Кудай кааласа, иншалла. Аны дагы баягы көргөзүш үчүн өзгөчө бир даярдыктарды болуп туруш керекпи, Тынбай? Болуп туруш керек, минип туруш керек, суутуп, жакшы таптап, жем-чөбүн убагында берип караш керек. Суутууда сиз үчүн кыйынчылыктар болобу же болбойбу? Эми болот, аз-маз. Аз-маз. Конечно, болот. Минип убагында чөбүн берип, убагында сугарып Туруш керек, Ооба. Анан баягы улак болуп аткан учурда ошо Тайсон, Зорро үчөөлөрү биригип туруп ошол жерде кызматташтык аркылуу оюндарды көрсөткөн учурлар көп болобу же бирин алып чыгып, экинчисин алып чыкпай үйдө турабы? Эми вакытка карайбыз да, даярдап неме кылып, там болуп калса минип өзү дагы алып чыгып. Жакшы, азыр бизге болсо сиз ушул пираттын дагы бир өзгөчө курчтугун, чуркагандарын көрсөтүп бериңиз. Биз болсо аны съемкага алып калалы.